Нур телеканалынын берүүлөрүн түз эфирде Чордондо программасы улантат. Аты жөнүм Даткабек Шабданбек уулу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө ошол өлкөнүн булуң бурчунда Кыргызстан боюнча өгүт иштери жүрүүдө. Ал эми ушул өнөктүктү эске алып, Нур телеканалынын жалпы жамааты ар бир талапкерди ошол коомчулук менен, эл менен байланыштырууга атайын көпүрө түзгөн. Эгерде сиздер дагы талапкерлер ошол коомчулук менен байланышууну жана ошондой эле коомчулук менен пикир алышууну кааласаңыз, бизге кайрылсаңыздар болот. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз жөнүндө тааныштыра турган болсок, Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исакович агайыбыз болмокчу. Студиябызга убакыт ажыратып келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Анда суроолорго өтө берсем, сиз ушул шайлоого кандидат болуп аттануңузда негизги максатыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Негизги максаттан айтардан мурун мен кээ бир жагдайларга токтоп келип, анан кийин элге түшүнүктүү болушун айтып берейин. Эгерде биздин жарандарыбыз, элибиз мындай артка кеткен кээ бир окуяларды эске салып кетсе, мурун жаңы конституцияны кабыл алардын алдында же ошо кабыл алгандан кийин Улукбек Мариповду премьер-министр өкмөттүн башына алып келип атышкан. Эгер мында эстесеңер, анан депутаттардын жогорку кеңешинен өтүп атканда, ага бир топ депутаттар сурай бергенде, 4 күн суу сактагычы өтүп кеткен жокпу дегенде, ал өтүп кетиптир деп жооп берип, анан кийин жанагы төбө бастыга калганда, артка кайтканда, ошондо отуруп мен дагы катардагы жаран катары угуп отуруп, өзүмчө абдан бир жагынан бушайман болдум, экинчи жагынан ошо парламенттин депутаттарына наразы болдум да. 5 жыл отурушуп, жаңыдан келген жаш жигиттен өтүп кетти деп сураганы, бул алардын деңгээлин өтө төмөндүгүн көрсөткөн. Анан ошодон кийин түшүндүрүп берип коеюн деп бир чоң статья жазып, Тажикстан менен чек ара боюнча, анан жанагы Ташиев мырза дагы чек ара боюнча Тажикстандар менен мынаны алмашабыз, тигини алмашабыз деп элдин башын айлантыра башташпадыбы? Ошондо түшүнүктөрү жок экен булардын деп туруп чоң статья жазгамда, ошондо айтылып кетти эле, эгерде тажик туугандар ушундай ыкма менен кетсе, анда өздөрү 33,3% территориясын өткөрүп бериш керек. Себеби дегенде 20-жылдарда ортосунда биздин Мургап району, Жергетал райондорунун Президиум Верховного Совета эстердин кээ бир чечимдери менен гана өтүп кеткен да. Анда ошолорду өздөрү бериш керек деген чоң статья жазып чыккан. Бул биринчи. Экинчи, компромат суу сактагычы боюнча, Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча ошолорду тияка бердик, биз мына 30 жылдын ичинде жасабаган нерсени жасап койдук дегенде элдер маң болуп калган. Бу кандай экен, өтүп кетти, эмнеге берип коюшту деп. Мына ошондо карап туруп, бир дагы интеллигенция өзгөчө ошо маселени иликтеген жогорку кеңештин комитеттери эч бир сөз айта албагандыгын, анан кийин мен чоң статья жазып чыккам. Ошо Ташкенттеги протоколду улуттун кызыкчылыгына жооп бербегендигине байланыштуу жокко чыгаруу керек деп. Мына ошондо окуган элдер окуп алып, ай атаң көрүп мындай эмес экен деп дуулугуп чыга башташканда, албетте бийлик артка кеткен, биз жолукканбыз. Мына ошондо айткан дооматтарга макул болгондугун мен абдан ыраазы болгом. Ташиев иниме, камчы Ташиев иниме ошо кабыл алып, артка кетип, ошон биз айткан маселелердин негизинде иш алып барабыз деп кийинки берген маалыматтары дагы ошондукка кеткендиктен мен абдан ыраазы болуп, бирок дагы жогорку кеңешке капа болгом. Аттың булар эмнеге мындай унчукпайт, эмнеге билбейт деп. Мына ошолорду карап туруп ойлондум да, ушу жогорку кеңеште адистер керек экен, билген адамдар керек экен, ошолорго жол көрсөтсө болмок, мындай чоң ката кетмек эмеспиз, ырбатпай калсак болот экен деген максатта ушу эми көп да, ушу эки гана маселеге токтотум, олуттуу элдин жүрөгүндө калган. Ошо негизинде ушундай адамдар керек экен, бүгүнкү парламенттин деңгээли төмөндөп калыптыр. Булар бир нерсеге мындай туруктуу, же болбосо алардын көз карашы жок, же билими жок, же тажрыйбасы жок экен деген ой менен биз шайлоого аттандык да. Рахмат, ушул бул убакка чейин ушул коомчулук менен болгон жолугушуудагы
сиздин өзүңүздүн сөзүңүзгө келерден мурун ошол азыр Азаттык саясий партиясынын курамы да коомчулукту кызыктырып атат да. Мисалы легендарлуу парламенттин төрагасынан бери карай ушул азыркы жаш саясатчыларга чейин депчи. Анан сиз ошондо коомчулук менен жолугучурунда өз сөзүңүзгө токтолдуңуз, 3 муунга бөлүп алдык депчи. Ушул 3 муун жөнүндө коомчулукка бир кенен түшүндүрүп айтып кетсеңиз. Туура. Жанакы маселелердин негизинде тажрыйбасы бар адамдар керек дегендигин дабир жолу өздөрү парламенттин депутаттары далилдеп бергенден кийин биз ага чейин жалаң эле жаш муундар, жалаң эле жаштар деген ураа менен чыгып, биз улууларды урматтабай, сыйлабай, алардын баркын төмөндөтүп койгонбуз да. Бирок кайсы жерге барбасын, бата сураганда аксакалдардан сурайт. Бата сураганда улуулардан сурайт, батаңызды берип коюңуз деп. Бирок ушундай нерсеге келгенде бүт жаштар, туура, жаштарды биз өстүрүшүбүз керек. Бирок ошо жаштардын баардыгы мындай ар бир тепкичтен өтүш керек да. Ушул маселе биздин мамлекетте такырынан жок болуп калгандыктан биз азыркы шайлоого 3 муундун өкүлдөрүн топтодук. Улуу муун, орто муун, жаш муун деп. Улуу муундардан айтып кетсек, Медеткан Шеримкулов. Бул легендарлуу парламенттин төрагасы болгон, Кыргызстанды түптөгөн адамдардын бири. Тажрыйбасы ийгеси зор. Ушулар биздин аксакалдай болуп бата берип, Жогорку Кеңештин жыйынын ачып, ар бир сүйлөгөн сөздөрүн жаштарыбыз угуп, ушундай үлгүлүү болойлук, ушудан бир үлгү алайлык дегендей себепдегенде мен өзүм 2000-жылдары депутат болгондо Турдакун Усубалиевич менен кошо депутат болду. Абсамат Масалиевич депутат болду. Алар менен 5 жыл бирге отурдум. 5 жыл мен абдан урматтаган Абсамат Масалиевич агабыздын артында кошо жүрдүк, бир команда болуп. Айткан сөздөрүн, жасаган иштерин, ар бир маселе боюнча өздөрүнүн мамилесин көрүп, ошондой болсом экен, ошондой нерсеге бир мындай мен дагы үйрөнсөм экен деген нерселерди негизинде үйрөнүп биз дагы ошонун артынан чыктык да. Эми биз дагы ушул Медеткан Шеримкуловдун артынан, кээ бир жаштар менин артыма чыксын деп улуу муунду топтодук. Орто муундан карап көрсөк, бул Акматбек Келдибековдер, Ибрагим Жунусовдор, эми көп бизде ушундайларчы. Жаш муундардан алсак, бизде Көлдөн, Ысык Көлдөн, Нарындан Исмамбетов, Кылыч деген мыкты жигиттерибиз бар. Чүйдөн алып келсек, бизде Намазалиев, Алтынбек деген мыкты губернатор деңгээлге жеткен, өзүн абдан таза алып жүргөн, эми көп кыздарыбызды айтып отурсак, андан бетер да. Ошентип биз 3 муундан топтоп, ушу биз үлгү көрсөтөйлүк. Парламент ушундай болуш керек. Бирок алардын ар бир айткан сөздөрү, маселелери элге жагымдуу болуп, бийлик бутактарын аларды да угуп, ай аксакал айтып атат. Бул туура, биз карап көрөйлүк. Эгерде булардын сөзү ушундай болсо, биз анда алар менен бир мамиле кылып көрөйлүк. Же болбосо сурайлык, жолдорду сурайлык. Мүмкүн алар туура айтып аткандыр дегендей жасап, бир дагы партияда мындай команда биздики жок. Бир эле мисал айтып кетейин. Эл арасында мындай жакшы түшүнүк үчүн мен кечирим сурайм, кээде мындай кээ бирлер туура эмес кабыл алып калса да, элден кечирим сурап коеюн. Абсамат Масалиевич менен жүргөнүбүздө жылына биз эл менен жолукканда машина менен келет элек. Бишкектен түштүк жака Баткенди кыдырат элек, Ош областын Жалал Абадты бардык регионду кыдырат элек да. Ошондо кыдырып жүргөндө бизге дайыма бир сөз айтчу эле. Ал Кулатов аксакалыбыздын сөзүн. Анан биз бири-бирибизге карашып, Адахан экөөбүз мындай күлүп койчу элек да, эмне эле кайталайт деп. Бирок эми түшүнүп атабыз эмне кайталаганын. Ал айтчу эле. Бир жолу дейт, Кулатов аксакал үйүнө келип чай ичип отурса, байбичеси жанагы чайникти катуураак коюп, тарелканы коюп, өзүнчө эле мындай бир наразы болгондой мамиле кылган экен да. Анан чай тамагын ичип, кечки тамагын ичип бүткөндөн кийин, ай байбиче, келчи мына жерге, отурчу. Бул эмне болду сага? Деп сураса айтат экен. Вот мына Искак Разаковдун аялы конокко барганда Волга менен барат, кетип атканда Волга менен алып келет. Мен барам сеткага бир нерселер салып алып, автобус менен барам, келатканда кайтып автобус менен келем. Анан мен деле ошондой деңгээлдеги аялмын, уялып атам дегенде, байбич ушул элеби сенин капачылыгың десе ушул эле. Дегенде байбиче отур мына жерге. Отургузуп,
ай байбишем, Исхак Разаковтың 2 дипломы бар. Егерде бұл жұмышынан кетіп қалса, екіншісімен ішке кірішіп алады. Менде диплом жоқ, бұдан келсек біз баяғы шахтаға барабыз. Сен шахтаға барғың керек пе? Қалайсың ошоны десе, жоқ. Анда ушундай дегенден кейін байбичеси кайтып, сүйүнүп, жакшынакай мамиле кылып, бул эмнени айткан? Биз ошондо күлчү элек да, чын айткандачы. Бүгүн түшүнүп атабыз. Ай балдар, таза болгулагын. Мамлекеттин чөнтөгүнө колуңарды салбагылагын. Жупуну болгулагын. Ошондо силер дагы ушу кызматыңарды жакшы алып барасыңар, элдин сүйкүмдүү адамы болосуңар деген мааниде айтканын биз кийин түшүнүп атабыз. Агабыз өтүп кеткенден кийин. Бирок кандай болбосун, чоң рахмат ошондой сөздөрдүн насаатын айтып, башка пример менен келтиргени, мына биз дагы өзүбүздүн өткөн жолдорду азыркы биздин артыбызда кетип аткан Бактыбек Калмаматов инелерге, Азирет Аттокуровторго, жанакы мен айткан балдар кыздарыбызга ушуларды айтып, биз дагы бир нерсени үйрөтүп коюп кетелик деген максат менен жанакыдай 3 муундун өкүлдөрүн биз түзүп, бирок бардыгы таза, бардыгы кыйын, бардыгы эл үчүн жан дил менен иштеп берет деген биздин инсандар. Мен ойлойм, ушул окшогон инсандарды эл бүгүн колдош керек. Эл бүгүн ушуларга таяныш керек. Ал элге түркүк болуп берет, элге күч болуп берет, элге дух болуп берет. Биз жана көйгөйлөрдөн алып чыга турган ушул жигиттер, кыздарыбыз биздин. Рахмат. Негизи эле ушул сиздердин партияңыздардын аты Азаттык деп турат да. Анан Кыргызстандагы туткун сыяктуу болуп, бир эркин иш алып бара албай, кайсыл бир жетекчилерге болобу, же болбосо ушул министрликтерге бир көз каранды болуп, ээн эркин коомчулук үчүн иш алып бара албай жаткан тармактар бизде барбы? Анан эгер болсо, алар жөнүндө ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөр керекпи? Кайсыл тармактарды айта аласыз? Эми биздин эл дайыма азаттыкты каалап келген эл, азаттык үчүн күрөшүп келген эл. Азаттык бул эркин жашоо бардык тарабынан. Мына бир эле нерселер айтып коелук. Бүгүнкү күндөгү биздин кемчиликтерибиз жумушсуздук. Будан да азаттыкка чыгып жумуш менен камсыз кылыш керек. Айлык акынын төмөнү будан да азаттыкка чыгыш керек. Саясий көз каранды мамлекет будан да азаттыкка чыгыш керек. Эми толгон токойда мына ошонун негизинде биздин партия Азаттык деп аталат дагы, ал эмес биздин киминде жазылып жалган. Азаттыктын жолун да алгылай бер кыргыз эл деп. Мына ошонун негизинде партиянын аты Азаттык деп аталган. Мен ойлойм, азаттыкты сүйгөн эл, азаттык үчүн умтулуп жүрүп күрөшүп келген эл ушу партияны туу кылып, колдоп, парламентке жетишине мүмкүнчүлүк алып беришет деп. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте турган болсок, бүгүн бизде конокто Азаттык демократиялык партиясынын лидери Исмаил Исахов мырза болмокчу. Ал эми сиздердин да кандайдыр бир ошол талапкерлерге же болбосо лидерге кызыккан сурооңуздар болсо, экрандагы WhatsApp тиркемеси аркылуу кайрылсаңыздар болот. Биз жооп алып бергенге даярбыз. Андан тышкары бизде социалдык баракчалардан дагы көрө аласыздар. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Исмаил Исахович, ошол кечээ сиздер Ош шаарында жолугушуу өткөргөндөн кийин социалдык тармактарга видеолор жарыяланды да. Ал жерде ошол Ош шаарында жолугушууга студенттердин тартылышы жана алардын кармалышы боюнчачы. Бул боюнча эмне дей аласыздар? Кечээ ошо жолугушууда мен бир топ коркунучтарды айтып кеттим да. Ошол коркунучтардын алдында адамдардын эркиндиктери менен укуктары чектелгенин айтып кеттик. Мына ушул сөздүн далили кечээки окуя болду. Студенттер эгерде өздөрү менен каалоосу менен келсе, ошол партиянын сөзүн угайлык деп келсе, ал жерде көп деле болгон эмес. Көрсө аз эле экен. Келсе, мунун укугун президент да чектей албайт. Сот да чектей албайт. Соттун чечимиге кылмыштан башкасын. Милиция чектей албайт, эч ким чектей албайт. Алардын өзүнүн укугу, каалаган жерге басат, каалаган жерде жүрөт, каалаган жерде каалаганын көрсөткөнгө акысы бар да. Анан биздин
укук коргоо органдары, өзгөчө Ош шаардык милициялардын өкүлдөрү баса калып, сурак алып 2 саат, 4 саат кармаганы бул алардын өзүнүн милдеттерин аша чаап кеткендиги. Ал үчүн кылмыш жаза кодексинин негизинде кылмыш жазага тартыш керек ушул окшогон милицияларды. Барганда айтыш керек болчу анда. Ай, урматтуу студент, фамилиясын айтып, Иванов же Исаков, адвокатыңызды алып келиңиз. Ошо менен сүйлөшөйлүк. Сиз жаш экенсиз. Сиз көп нерсени мүмкүн билбейсиздер деп. Алар кирип алып тыгып алып, давай айткын, мынандай кылгын, ким буйрук бер десе, корккондор ар кандай болот да. Ар кандай нерсени айтыш ыктымал. Ошо эптеп чыгайын деп түшүнбөй, мыйзамды билбей, мына ошо негизинде булар адамдардын укугун чектеп атат. Садыр Жапаров айтты: "Мен кийлигишпейм, мен адамдын укугун чектебейм" деп. Бирок ушуну көрсөткөнү бул чектегени, айтканына турбагандыгы деп мени өзүм жек ойлоймун да. Ал айтыш керек болчу: "Сен адамдын укугун чектебе". Анан кийин бул кыянаттык менен өзүнүн эмесин пайдаланып алган дегендей дагы сөздөр кетип атат да. Каяктакы биз азыр же бийликте болбосок, же бийлигибиз болбосо, биз кантип бирөөлөрдү зордуктап кулагынан тартып алып келебиз? Андай жок да. Ошондуктан мына бүгүн ошол адамдын укугун чектелегенин эң чоң ошо далили ушуларды кармаганы болду. Тез араны чыгарыш керек, мен талап кылат элем. Болбосо тез аранын ичинде ушул Ош шаардык милициянын жетекчисин бүгүн биз отставкасын талап кылышыбыз керек. Жаш балдарды, кыздарды алып барып 4 сааттан кармап, кээ бири жыгылып калды дейт. Бул мында дагы ушинтип отуруп 2, 3, 4 бийлик кетпеди беле эмне? Акаев ушинтип качып кетти, Бакиев качып кетти, жана башкалар келип отурат. Мына ошонун негизинде бул туура эмес. Мына чектелгенди айтып коеюн. Бүгүн биз көптөрү түшүнбөй жүрүшөт да, мен түшүндүрүп коеюн. Мугалимдер ака көрсө шайлоого катышууга, укканга келе албайт экен. Врачтар келе албайт экен. Кызматтакылар келе албайт экен. Ким менен сүйлөшөт? Ким менен сүйлөшөт? Элдин эң түшүнүктүү адамдары ушу билимдүүлөр да. Биз билимдүүлөргө өзүбүздүн программасын айтып келебиз. Алар түшүнсүн дегенбиз. Бирок адамдын укугун чектеген деген, эгерде ал сабагында болбосо, эркин болсо, обедный перерывде болсо, кечинде жумуштан кийин болсо, же болбосо ошол күнү больницада болбосо, ал каалаган жерге келген укугу бар да. Бул конституциялык укук. Муну чектеш мүмкүн эмес. Чектеген адамдардын баарынын тагдыры аягы бир качка менен бүтөт. Мына ошолорго алып барып атышат азыркы мына жердеги түшүнбөгөн Ош шаарынын жетекчилери менен. Мен дагы кайталап коет элем. Ош шаарынын жетекчилерине, милиция кызматкерлери мындайдан колуңарды тарткылагын, токтоткулагын. Себеп дегенде эртедир кечтир жоопкерчилик бумеранг болуп баары келет. Мына ушул студенттерди алып чыгып пиар кылып, Азаттык партиясы сүйрөп келиптир деп, мен жөнүндө дагы айтып, Шеримкулов жөнүндө айткан, мен ошол жигитти сотко берем. Сотко төлөтүп берем. Солдаттар дагы айдаган деп айтып атпайбы? Атайын таратып сотко берем аны. Ал үчүн моралдык жактан төлөп берет. Мен ошонун бардыгын биз караколдо болдук, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз ошол жака төлөттүрүп беребиз. Мында айтканда дагы бир далил менен айтыш керек да. Бирөө буйрук берсе, сүдүрөп келсе, ошондо айтса болот да мен. Анан кээ бири каалоосу менен келсе, муну ким чектей алат? Ошондо мыйзамда конституцияда жазылган, что не запрещено законом, все разрешено деп. Аларга барбагын деген запрет жок да. Укпагын деген запрет жок да. Баспагын деген запрет жок да. Каалаган жерге басчы алардыкы бар. Булар ушуну чектеп атпайбы? Мына ошондо конституцияны кабыл алып атканда айткам мен. Ушу конституция аягында апарып туруп хандын бийлигин апарат. 500 жыл артка тартат деп. Мына башталышы, мунун башталышы мурун эле башталган. Ошондуктан мен ойлойм, Садыр мырза эгерде ушулардын баарын укса, азыр токтотуруш керек, команда бериш керек. Ош шаардык жетекчисин тез аранын ичинде алыш керек. Эгерде сөзүнө турган жигит болсо. Рахмат. Бул убакка чейин ушул мен сиз жөнүндө ушул маалыматтарды топтоп атып, ушул эл менен жолугушууларыбыздын биринде биздин өлкөнүн бүгүнкү күндө ушул коркунучка кептелип жаткандыгын айттыңыз да. Ал кандай коркунучтарга туш болушу мүмкүн? Кайсыл багыттардан коркунучтарга туш болушу мүмкүн?
бүгүн Кыргызстанда ички коркунучтар эбегейсиз көбөйүп кетти. Мен тышкыларын айтпай эле коеюн. Бул кандай коркунучтар? Эң чоң коркунуч бул жумуштун жоктугу, жумушсуздук. Бул өтө чоң коркунуч. Себебинде жарандарыбыз үй бүлөсүн багыш керек, айлык алыш керек. Ошо жерден бир товар чыгарып туруп аны сатып, мамлекеттин казанына акча түшүш керек. Бул чоң коркунуч болуп калды. Бул биринчи. Экинчи чоң коркунуч баалардын кескин өсүшү. Бардык дарылардын өсүшү. Дары дармекти азыр кээ сата албай калды. Пенсия пособиялар ошолор деген. Мына ошолордо өтө чоң коркунуч. Андан башка чек ара маселесиндеки бүгүнкү болуп аткан, мен кече жыйында дагы айттым эле, Чоңалай жөнүндө, Баткен жөнүндө кайталабай эле коеюн, кандай акыбалга келдик. Бул дагы чоң коркунуч. Маселе чечилген жок. Чек ара маселеси чечилген жок. Элдин карыздарынын көбөйүшү банктардан. Бүгүн жанагы кредиттерди ала берип көпчүлүгү карыз. Бул да өтө коркунуч. Себеби дегенде бир күнү келет да бергиле деп, ал үйүн тартып алат, ал мүлкүн тартып алат. Эл эмне кылыш керек? Элдин бардыгы чыга баштайт да. Элдин бардыгы айтат, нааразы болуп кеткин деген сөз ошондо башталат. Мына ошолордун бардыгын алып келгенде биз мамлекеттин ичиндеги чоң коркунучтун ичиндегисин айткан, тышкыларды айтпай эле коелук, талибандарды айтпай эле коелук, башка өлкөлөр менен болгон мамилелерди айтпай эле коелук. Башка чоң коркунучтардын кереги жок. Вот мына ичтеги коркунучтарга мен ошо токтодум да. Мына ошолордун бардыгын тез аранын ичинде ордуна коюп, жумуш менен камсыз кылып, айлык акыны көбөйтүп, азыркы чектөө маселелердин бардыгын жокко чыгарып, себебинде эң биздин бүгүнкү күндөгү байлыгыбыз, биздин өнүккөнүбүз баары суктанганы биз эркин Кыргызстан деп билишет. Эркин жашайт, эркин сүйлөйт, эркин каалаган жерде айткандары мыйзам чегинде баса алышат. Алар эч кимден коркуп үйүндө шыбырашып сүйлөшпөйт деп баары таң калышат мына коңшулар. Биз азыр ошолордун деңгээлине кетип атабыз. Ушу бүгүнкү мына милициялардын аракеттери менен коркутуп бардыгын жүрөктөрүнө суу куюп, бул туура эмес. Биз наоборот эркин жашаганга үйрөтүшүбүз керек. Элибиз эркин болгон, эркин өз минениен айткын, эркин бир нерсени ойлоп тапкын деп, мына ошондогу өнүгүү болот. Эгерде баса берсек, биз анда мына азыркы коңшу өлкөлөрдүн, анын аркы коңшулардын кейпин ошондой кийебиз. Ушул чек ара көйгөйү боюнча ушул башында сөз кылбадыңызбы? Негизги ушул аттанганымын, негизде берсе ушул болуп калды депчи. Анан ушул чек ара боюнча, геосаясат боюнча биздин өлкө ушул башка өлкөлөрдүн арасында өзүнүн ордун таптабы? Бүгүнкү күндө абалы кандай? Кантип биз ушул тармактарды жакшыртышыбыз керек? Чек ара боюнча бүгүнкү күндө акыбалыбыз өтө оор. Анын жыйынтыгы болуп Чоңалайдагы элибиздин үйүн таштап качканы Баткендеги окуя болуп калды да. Бирок жылыш болот деген менде ишеним бар. Эмне үчүн? Мына биринчи өзүмдүн жанакы Тажикстан менен болгон жазган статьямдын негизинде ошол жердеги фактыларды, ошол жердеги сөздөрдү президентибиз Садыр Жапаров колдоно баштады. Бул жакшылык. Экинчи, компровод боюнча камчы ташыйп иним ошого макул болуп, артка кайтып, мен айткан документтердин негизинде гана иш алып барабыз деп публичный пресс-конференциясында айтканы. Бул жакшылык. Мен экөөнө тең мындай ыраазы болуп атам. Ушундай жолго түшүп, мындай да адамдарды кээде кемчилигин моюнга алып, туура эмес экен деген бул өтө чоң алардын касиеттүүлүгү да деп эсептейм. Мына ошол негизинде бизде Советтер Союзу тараганда бир топ декларация, келишимдер кол коюлган. Мен аларды канча жолу, канча президенттерге айтып жүрдүм. Мына ошолордун негизинде биз маселелерди баарын чечип эле койгонбуз. Бирок аларды адамгерчиликтүү мамиле кылып, коңшудай мамиле кылып, улууну урматтап, кичини сыйлагандай мамиле кылганда, муну чечип койсо болот эле да. Биз болсо кыйынбыз деп, мен күч көрсөтөм деген аракетти жасап отуруп, ушуна деңгээлге алып келдик. Себеп дегенде, ошол документтерде Советтер Союзу тарагандагы аймактагы чек араны биз баарын тааныйбыз. Ошо ойдон сактайбыз. Биз аны бузбаганга милдеттеме алабыз деп ратификация болуп, бардык мыйзамдашылып калганда, мына ошонун тегерегинде гана иш алып
барчу керек эле. Тилекке каршы мурунку президенттерибиз дагы ушуга муну ыргытып коюшуп, башка нук менен кетип калышып, азыркы чырга алып келип коюшту да. Мына чырды эми чырды дагы чырдатып ийип, эми мында түз жолго түшкөнгө багыт гана алдык. Кудай буйруса, бул маселени ушундай улуу адамдар турса, айтып отурса, түшүндүрүп отурса, көрсөтүп турса, мынандай урматтуулар, бул туура эмес, мындай кылыңыз, мына болсо жакшы болот эле десе, алар да ошого азыркыдай макул болуп турса, албетте бул маселе менен чечебиз. Себеп дегенде биз кылымдар бою жашаган коңшулар менен дагы кылымдар бою жашайбыз. Биз алар менен урушканга мүмкүн эмес. Алар менен кайтып ынтымакта жашаганга барыбыз, алар дагы, биз дагы умтулушубуз керек. Жогоруда жана хандык башкаруу деп сөз кылбадыңызбы? Негизи ушул өлкөдө тең салмактуулук болушун, тең салмактуулукту сактап туруш үчүн ушул парламенттин күчү кандай болуш керек? Рахмат сурооңа да. Эми элибиз ошо конституцияны кабыл алып берип коюшту. Ошол конституциялык норманын негизинде тең салмактуулук, үч бийлик бутактарын бирин-бирин тартып, мындай коя тур, сен туура эмес кетип атасың деген нормалардын баары жоголгон. Жок. Бир тарапка ооп калды. Азыр бүгүнкү ушул кабыл алып калган конституциянын тең салмактуулугун сакташтын бир гана жолу калды. Бул жол ушу парламентте да, конституциялык ушу парламентте жок дегенде, ушундай түшүнүктүү улуу адамдар, духу күчтүү адамдар, тажрыйбалуу адамдар, билимдүү адамдар келип туруп, бийликтердин тизгиндерин тартып, ай, туура эмес кетип атасың. Мынааң туура эмес, мынандай кылсаң жакшы болот эле. Мына жолуң жакшы, ушуну биз мынандай кылып кубаттап кайтып күчөтүп берелик деген адамдар келгенде гана тең салмактуулук мындай кичине өзүнө келет да. Ушу гана сактап калат. Мына ушуну биздин элибиз түшүнүш керек. Эгерде ушундай адамдар бүгүнкү күндө чыкпаса, парламентке келбесе, анда азыркы мени айткым келбеди, кайталап коеюн, чимкирик деген парламенттен дагы жаман атка конобуз. Дагы жаман атка. Себеби дегенде, неге алар ошондой атка конушту? Чимкирик деп. Себеби дегенде, баарын сатышты. Президенттин алып келген президенттерин сатышты. Экинчиге түштү, экинчиси үчүнчүгө түштү. Аны Садыр Жапаров өзү деле айтты. Туурабы? Ошо негизинде ошондой күчтүү духу бар адамдар, билимдүү, тажрыйбалуу адамдар келиш керек дагы. Жок, урматтуу президент, андай эмес. Жок, урматтуу Акылбек Жапаров, азыр Акылбек Жапаров жанакы кабинет министринин төрагасы болуп калбадыбы? Ал дагы анча-мынча авантюриялык иштерди жашап айтып атпайбы? Мына ошолорду тизгиндей турган, ай, туура эмес айттың. Сен мынаны эч качан аткара албайсың. Буну сен неге элдин башына айландырып атасың деген бир дагы адам чыккан жок. Бир дагы парламенттин депутаты айта алган жок. Эгерде ошондойлор келип калса, азыркы биздин командадагыдай улуу адамдар, тажрыйбалуулар, алар айтып, токтотуп, оң жолго салганга мүмкүнчүлүк болот эле. Мына ошо негизинде тең салмактуулукту дагы айталап коеюн, бир гана ушундай состав, ушундай команда алып келет. Ошол жогоруда сиз айткан билимдүү адамдарды, тажрыйбалуу адамдардын келишине сиздин ишеничиңиз канчалык? Эми элибиз баарын көрдү да, эл өзү айтып атат чимкирик деп. Алар деле албетте элибиз өзү шайлаган. Бирок эми мына бүгүнкү күндөгү жумушсуздуктун көбөйүшү, карыздын көбөйүшү, балдарыбыздын укуктарынын чектелиши, эми көп көйгөйлөр. Ушуларды келечегибизди менин балам ушундай жакшы окусун, жакшы жашасын, жакшы жумуш менен камыз кылсын, биздин экономикабыз өнүксүн, биз дагы көбүрөөк айлык алайлык, көбүрөөк пенсия алып турушу, пенсиянын көп алган пенсияны кичине топтоп туруп бир жакка барып көрүп келелик деген максаттарды койсо, анда элибиз бүгүнкү күндөгү Азаттык партиясындагы кандидаттарды шайлаш керек. Бир гана ошолор алдыга алып барганга мүмкүнчүлүк алат. Эгерде андай болбосо, дагы биз мурунку кейипке ошондуктан конституцияда бекер жазылган жок да. Бийликтин булагы бул эл деп. Мына булак эл, мен ушу элибизге кайрылат элем да, ушудан пайдалангылагын. Мына мүмкүнчүлүк берип атат азырлерге. Ушундай адамдарды сактап калгылагын, колдоп койгулагын, парламентке алып чыгып, анан кийин сурагылагын. Мына сиздер чыктыңыздар, эми ушулардын баарын жасаңыздар, биз келечек муун үчүн силерге мүмкүнчүлүк бердик, силерге добушубуз бердик деп айтканга жакшы болот. Исмаил Сакыч, ошол бизге бөлүнгөн убакыт так аягына келип калды. Сизге ошол акырында кыска эркин микрофон берели. Ошол жалпы шайлоочуларыңызга кайрылуу. Урматтуу шайлоочулар, Азаттык партиясынын курамын көрдүңүздөр.
Бул жерде мен айткан 3 муундун эң мыкты өкүлдөрү кошулду. Ушул өкүлдөр бүгүнкү күндөгү оор турмуштан, жумушсуздуктан, биздин карыздан, адамдардын укукту чектелиштен, сот адилеттүүлүгүн орношуна чоң салымдарын кошот. Мына ушул жигиттерди, кыздарыбызды мен суранып элем, колдоп коюңуздар. Рахмат укканыңыздарга. Бизге келип бергениңизге сизге да терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү ошону менен жыйынтыктайбыз. Сиздердин эсиңиздерге дагы бир жолу сала турган болсок, бүгүн бизде конокто Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исакович болду. Ал эми сиздер биздин бул берүүлөрүбүздү социалдык баракчалардан дагы көрө аласыздар. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан сиздер менен жолугушканча эсен туруңуздар.